Саадатбек Мырзакулуулу. Кар киши. Белгисиз адамдын күндөлүгү. Окуган Адилет Чубаков. 5-ші аудио бөлүм. Үйүбүздүн чоң залынын ортодо төшөлгөн килемдин үстүндө ар кандай көлөмдөгү, ар түрдүү формадагы таза алтын таштар додо болуп үйүлүп жатты. Деримден дегеле жалтырак жултуракка кызыкчу эмесмин. Ошол себептен алтын сөйкө, саат, шакек, моюнча дагы ушул сыяктуу жалтырак нерселерди тагынып көрбөгөм. Азыр болсо эмнегедир кандайдыр бир кызыгуу, таң калуу, суктануу өзүнөн өзү пайда болду. Төөдөгү лампочканын жаркырагына ар кандай түс берип, жарк журк этип чагылышат. Ой тобо, ушунча алтындардын баардыгы өзүнөн өзү эле эч кыйынчылыгы жок биздин үйгө келип калганын карабайсыңбы? Кудайыма шүгүр. Буларды эми эмне кылам деп ойлонуп жаттым. Аңгыча алтындардын арасынан муштумдан чоңураак кадимки топтой болгон тоголок алтын көзүмө көрүндү. Акырын колумду созуп барып, аны алып так бет маңдайыма жакындатып келип кармадым. Ой тобо, тим эле кадимки топтой томолок, жылмакай кимдир бирөө атайлап, жылмалап жасап койгондой. Анан ортодогу ар кандай формадагы алтындарга көз жүгүрттүм. 3 бурчтук, 4 бурчтук, тоголок, сүйрө, көп бурчтук дегеле койчу. Ар биринин өзүнчө түсү, өзүнчө көркү бар. Үңкүрдө камалып туш-туштан кол салган ар кандай жырткычтардан коркуп жатып, ичиндеги алтындарга анча деле маани бербептирмин. Алардын барктуулугун, баалуулугун азыр байкап жатпаймынбы? Анын ушундайлыгынан жокерлер бири-бири менен атышып, кырылып жатышкан турбайбы? Ким билет эле? Эгерде кокусунан жер титиреп кетпегенде алар эмне болушар эле? Жараткандын ачуусуна тийип алдык. Ооба, ал бизге аябай карын салды окшойт. Ошол себептен тигилердин бирине да буйруган жок. Алтын-палтындары менен кошо бирин да калтырбай жер өзү соруп алды. Болгону саналуу гана адамдар кутулуп чыктык. Аз эле болгондо көз ачып жумганчалык убакытта биз дагы күмжан болмокпуз. Ичер суубуз, көрөр күнүбүз бар экен. Аман калдык. Бул алтындарды эми эмне кылам, ким менен байланышам, кимдер менен сүйлөшөм, кимдерге маалымдайм? Мунун арты кандуу окуя болуп кетерине көзүм жетип турду. Булардын кесепетинен өзүм да өлүп калышым мүмкүн. Деги Кудайым сактасын. Андай болбой эле койсун. Ушунчалыкка чейин сактап алып келген жаратканым дагы эле сактайт болуш керек деген үмүттөмүн. Аңгыча күтүлбөгөн жерден коридордон Асел деген үн жаңырып, топтошуп келе жаткан ойлорум туш тарапка чачырап, селт чочуп жүрөгүмдү бирөө булкуп алгансып, катуу корко эсиме келе түштүм. Карабайсыңбы, менин шалаакылыгымды. Жада калса эшикти да ичинен бекитип койбоптурмун. Эмне кыларымды билбей шаш калактай түштүм. Коридордогу адам дароо эле шарт этип, эшикти ачып, көз ачып жумганчалык убакытта бул жака кирип келүүсү бышык болчу. Шаштым аябай кете, карбаластай калдым. Айланама шашыла көз жүгүртүп алдым. Төрдөгү дивандын жапкычы көзүмө уруна түштү. Дароо атып туруп, аны сыйрып ала койдум дагы алтындардын үстүн көрсөтпөй жаап жибердим. Дал эле мен ойлогондой болду. Ошол замат шарт эте эшик ачыла, Корей улутундагы киши кирип келди. Кечирип коюңуз, сиз биякта белеңиз. Эшикти тыкылдатып кирбейсиңби? Мен ага ачууланып бир тийдим. Жанатан бери дарбазаңарды тарсылдатып жатабыз. Дегеле дымыңар чыкпайт. Анан дарбазанын кичине эшиги ачык экен. Короңорго кирип дагы үн чыгардык. Жооп берген жоксуңар. Бир нерсе болду деп чочуладык. Кимдир бирөөлөр кирип өлтүрүп кетиштиби деген жаман ойлор келди. Анткени тигил калиткаңар ачык экен. Үйдүн эшигин тартып көрсөк ал дагы ачык экен. Ого бетер чочуладык. Үйгө уруксатсыз кирип келгенибиздин себеби да ошол болду. Кечирип коюңуз. Биздин добушубузга жооп болбогон соң айла жок кирүүгө туура келди. Кудайыма тобо, тирүү экенсиңер. Эмне келдиңер? Кечирип коюңуз, биздин келгенибиздин себеби алиги тоодогу сууга чөгүп өлгөн биздин жердешибиздин сумкаларын издеп жүрөбүз. Кокусунан силер менен кошо бул жака илешип келип калган жокпу? Аны укканда тим эле жүрөгүм түшүп калды. Алтындарды алганы келген деген ой кетти. Азыр мени өлтүрүп, алтындардын баардыгын алып кетишет. Карасаң, үйүмдүн дарегинде таап келгенин. Алтындарды көрүп далдырап калганымды карабайсыңбы? Дарбазанын кичине эшиги да ачык экен, үйдү да ичинен бекитпептирмин. Анан булар кирбегенде кимдер кирет эле? Кечирип коюңуз, сиздин тынчыңызды алгандыгыбыз үчүн. Маркумдун өздүк документтери табылбай жатат. Балким ошол сумканын ичиндеби деп ойлоп жатабыз. Ким билет, балким өзүнүн чөнтөгүндө болуп, тигил жакта көмүлүп калышы да мүмкүн. Биз болгону анын өзү менен кошо асынып жүргөн баштык сумкаларынын каякта калганын билбей издеп жатабыз. Балким ал эгер сизде жок болсо, Россиянын жокерлери алып кеткендир. Аны укканда жүрөгүм өктеп ылдыйлай түштү.
Демек булар сумкада алтындын бар экенин билишпейт экен да. Же атайылап калп эле арамзаланып жатышабы. Ал залдын дал эле ортосунда жабылып турган нерсеге анча көңүл бөлгөн жок. Болгону бир карап алды дагы мени менен сүйлөшө берди. Мен эч кандай сумка алып келген жокмун. Болгону өзүмдүн эле сумкаларым. Калп айтып жаткандыгым үчүн Кудайымдан кайра-кайра кечирим сурап жаттым ичимден. Буга чейин мен өмүрү калп айтып көргөн эмесмин. Анын тигил жактагы бош сумкаларын алып чыгып берген күндө дагы сумкалардын ичинде алтындын кумдары, майда барат калдыктары калып калган. Анда ого бетер шек алып калышмак. Менин көзүмдү курутуп алтындардын баардыгын алып кетиши мүмкүн болчу. Бирок мынча алтындарды бажыканадан, чек арадан алып өтүп кете алышпайт болчу. Ошентсе да баары бир жолун табышмак. Кокусунан залдын босого жагында, дал эшиктин алдында полдо бир тоголок алтындын жатканын көрүп калдым. Сыягы алтындарды сумкадан күбүп төгүп жатканда тоголонуп ошол жака барып калса керек. Аны көргөндө бул байкап калбаса экен деп ит атайым тутула түштү. Эгер ал кыракы болсо дароо эле байкай коймок. Анткени алтындын жалтыраган кум калдыктары килемдин үстүндө жаткан болчу. Эмне кыларымды билбей шаштым кете түштү. Жаратканыма тобо кылам. Бул жолкусунда да өзү колдоп кетти. Корей улутундагы киши эч нерсени байкаган жок. Акырын кечирим сурай, мени менен сылык коштошо сыртка чыгып кетти. Жүрөгүм лакылдай сырттан азыр куралчан кишилер атырылып кирип келишеби деп күтүп турдум. Жок, андай болгон жок. Бир аздан кийин машинанын от алган үнү угулду. Анан улам алыстап отуруп, угулбай калды. Ошондон кийин гана өх деп жүрөгүм ордуна келди. Арык чырай келген, дайыма көз айнек тагынып жүргөн бул киши бардыгыбыздан улуу, анан аябай жоош болчу. Аркы беркиге анча маани берчү эмес. Башка бирөө болгондо дароо эле байкап коймок. Анын үстүнө өзүнүн өлкөсү болбой, башка чет өлкөдө жүргөндүктөн чочуладыбы, айтор дайыма тартынып, корунуп жүрчү. Ошентсе да жүрөгүм тынчалбай өйкөп турду. Булар эмне максат менен келишти? Менде алтындын бар экенин билип, шекшеп, атайын чалгындап, текшерип келиштиби, же жөн гана маркумдун сумкасын издеп келиштиби? Анткени ал маркум болгон киши да Корей улутундагы адам болчу. А балким бир нерсе эсиме түшкөндөй ордуман атып турдум дагы, анын баштык сумкаларынын бардыгын, эч нерсесин койбой, ички чөнтөктөрүнүн бардыгын аңтарып жибердим. Жаш болуп туруп анын ач көздүгүн карабайсыңбы? Тигил майда баштыктарынын ичинде да толтуруп алтынды шыкып алыптыр. Аны көргөн эмесмин. Бир тоголок алтындан бери алып өтүп кетем деп ойлодубу? Же контрабандалык жол менен өткүсү келдиби? А балким өзүнчө караңгыда чек араны бузуп өткүсү келгендир. Мынча алтын менен баары бир өзүнүн мекенине жете алмак эмес. Жолдо канчалаган өлкөлөр бар. Ошолорду аралап өткөнчө эле орто жолдон кармалып калмак. Контрабандист деп кесилип кетмек. Аэропорттон самолетко мынча алтын менен деги отура да алмак эмес. Ушунча көп алтыны бар экенин кимдир бирөө билип, же шекшип калса, аны сөзсүз өлтүрүп, көзүн тазалап, алтынын тартып алып коймок. Бул алтыны менен кошо өзүнө ажал гана чакырмак. Дал эле ошондой болбодубу? Бияка келе элек жатып эле бул алтыны аны суу түбүнө алып кетип чөктүрүп өлтүрттү. Сумканын ордугуна карабай, эч кимге бербей, өзү көтөрүп жүргөнүн карабайсыңбы? Үңкүрдөн аман чыккандар, алар деле чөнтөктөрүнө анча-мынча алтындардан салып алышкандыр деп да ойлоп коем. Алтындын дал эле ортосунда көмүлүп отурдук го. А мен болсо алтынды алуу жөнүндө дегеле оюма да келбептир тобо. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда алышып атып, аны алууну унутуп койсом керек. Тигилер алган күндө да баары бир чек арадан өтүп кете алышмак эмес. Ал жактагы техникалар, аппараттар канчалык жашырган күндө дагы көргөзүп коймок. Ал эми контрабандалык жол менен дегеле алып өтүп алышмак эмес. Биздин чек арачыларга карматышмак. Эгер бизден өтүп кеткен күндө дагы башка өлкөнүн чек арачыларынын колуна түшмөк. Бүгүнкү техника укмуштуудай өнүгүп турган прогрессивдүү заманда чек арадан алтынды алып өтүп кетүү өтө эле кыйын. Тигил жакта тоо арасында көмүлүп калган маркум болгон Корей улутундагы жигит ушуну ойлонсо болмок экен. Дал эле мен шек алгандай болуп чыкты. Анын баштык сумкаларынын ичиндеги майда чөнтөкчөлөрүн аңтарып жатып, жекече өздүк документтеринин бардыгын таап алдым. Паспорту да жүрөт. Тим эле аябай бек жерге жашырып катып коюптур. Паспортуна бир сыйра көз жүгүртүп алдым. Корей өлкөсүндөгү бир айылдарда төрөлсө керек. Жашы 40-тарга чукулда барып калыптыр. Паспорт корей тилинде жазылгандыктан көп нерселерин түшүнө албай койдум. Үй бүлөсү жок бойдого окшойт. Балким бардыр. Корей тилинде жазылган паспорттун эч нерсесин түшүнө алган жокмун. Кичине баштыкчанын жөнтөкчөсүнөн болгон кагаздарын, документтеринин бардыгын алып чыктым. Жада калса ушул кичинекей баштыкчасына толтуруп алтын шыкып алыптыр. Күлкүм келди ичимден.
ортодогу үйүлүп турган алтындарга жаап коюлган чүпүрөктү силкип алып таштадым дагы алиги баштыктардагы алтындарды тигилердин үстүнө кошуп төктүм. Анан таң кала карап турдум. Баарын чогултканда укмуштай эле чоң үймөк болду. Мунун баардыгын кантип алып кетмек билбейм. Эки жагымды бир сыйра текшерип, аңдып жаткан эч ким жок экенине чындап ишенген соң, сыртты бекитип келип, залдагы дал ортодо үйүлүп жаткан алтынга бир топ суктана карап турдум. Тим эле электр жарыгына чагылыша ар кандай түс берет. Баардыгы чоң кичине болуп, ар кандай фигурада тоголок, сүйрү, төрт жарчы, көп кырдоо деги эле койчу, көздүн жоосун алат. Булардын ушундай көркөмдүү экенин тиги үңкүрдүн ичинде алтындын чак ортосунда отурганда деги эле байкабаптырмын. Дагы мени таң калтырганы анын бир тогологундагы чөнтөгүмө салып алайын деген ниетим болгон эмес, оюма да кетпептир. Мына ошол себептен жаратканым ушунча алтындын баардыгын өзүмө буйрду. Сумкалардын баардыгын чаташтырып, меникине кошо салып жибергенин карабайсыңбы? Маркум жигиттин паспорт, өздүк документтерин алып барып берсемби деген ой кетти. Кайра бул оюмдан айнып калдым. Анда иштин баары тетирилеп кетмек. Анын сумкалары менде экенин билип калышса, балким менин артымдан ууга чыккандар, шекшигендер, аңдышкандар пайда болот беле, ким билет. Ансыз деле тигилер кайра качан келип калышат деп шек санай көпкө чейин жүрөгүм тынч албай оюп жүрдү. Бул алтын деген балекет нерсе экен. Мурун тынч уктачу элем. Акыркы күндөрү менде таптакыр уйку жок болуп калды. Маркумдун өздүк документтери өзүнүн чөнтөгүндө калып, ошол боюнча тигил жакта көмүлүп калды деп ойлоп коюшу да мүмкүн. Анын өлүгүн эми экинчи көрүшпөйт. Жер силкинүүдө жер менен жексен болду. Бийик тоо таштар чөккөндө үстүнөн басып көмүлүп калды. Жаткан жери жайлуу, ыйманы саламат болсун. Ал өзү үчүн эмес, мен үчүн кам көрүптүр да. Эми бул канча калса да Кудайымдын буйругу да. Карабайсыңбы, ушунчанын арасынан мага буйруп калганын. Жаратканыма дагы да чексиз тобо кылмакчымын. Көз алдымда жаркырап жаткан таштар эмне деген гана байлык. Өмүр бою жашоомо жетчүдөй иштебесем да. Буларды эми эмне кылам деп өзүмчө ойго батып турдум. Аңгыча арт жагымдан кандайдыр бир добуш чыгып, селт эте чочулай, жүрөгүм оозума тыгыла түштү. Күтүлбөгөндөй ушундай байлыкка ээ болуп калгандан кийин менин жекече жашоомдо ушунчалык чукул өзгөрүш пайда болду. Бассам турсам өзүмдүн өзүм жүрөгүм өйүп, кимдир бирөөдөн шекшинип, күтүлбөгөн жерден келип кол салып өлтүрүп кетеби деп чочулап, жада калса өзүмдүн көлөкөмдөн өзүм коркуп, ал эми түнкүсүн болсо таптакыр уйку качты. Акылдашчу киши жок, жап-жалгыз өзүң менен өзүң болгон жаман экен. Балким күйөөм болгондо экөөбүз акылдашып, бул баалуу заттарды эмне кылат элек, бир жыйынтыкка келет белек. Күтүлбөгөн байлык, алтын адамдын ниетин, пейилин бузат эмеспи? Анысынан да коркосуң. Андан көрө жекече өзүң эле эч ким менен акылдашпай чечим чыгарганың дурус го деп ойлоп турдум. Арийне, бул тууралуу бирөөгө айтсаң эле, атүгүл четине эле чыгарсаң өзүңө коркунуч жаралары бышык. Керек болсо өзүңдүн эле ишенген жакын адамдарың өзүңдүн өмүрүңө кол салуулары үчүн. Бул ажал коштогон алтын тарыхын илгертен эле угуп, билип келатпаймынбы? Мынчалык байлыкты өзүм менен кошо алып жүрүү да өтө опурталдуу. Бассаң турсаң кыжаалат болуп, кимдир бирөөдөн коркуп, ичкениң ирим, жегениң желим болуп, түнкүсүн уйкудан качып, чындыгында мындай жашоонун кимге кереги бар? Мынча байлыкты эмне башыма урамбы? Өзүм балдар үйүндө чоңойгом. Ата-энемдин ким экенин дагы билбейм. Бир туугандарымды дагы билбейм. Жок дегенде ушундайда ошолор болгондо эмне? Ата-энемди бапестеп багып, бир туугандарымдын баардыгына жардам берип, баардыгын колдон буттан алып, жөлөп таяп, жардам берип буттарына тургузмакмын. Мурда билинчү эмес, ушундай акыбалда кырдаалда жалгыздыкта ана сезилди. Мектепти кызыл аттестат менен бүтүрүп, анан борборубузда жогорку окуу жайына тапшырып өтүп, аны да кызыл диплом менен ийгиликтүү бүтүргөн соң Москвага аспирантурага өтүп, ошол жакта да окуп калбадымбы? Ошол себептен өзүмдүн жеримде да жакшы тааныштарым жок. Илимимди андан ары өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Бирок өзүмдүн кесибим менен иштегенде ушунчалык сүйүп, геолог болуп, тоо таштарды кыдырып, изилдеп кетпедимби? Жаратканыма тобо айтам, кайда болсо да өзү колдоп жүрдү. Мектепти кызыл аттестат менен, анан жогорку окуу жайын кызыл диплом менен, андан соң аспирантура, баардыгына жаратканымдын жардамы менен жогорулап жүрүп отурдум. Мына азырда жаратканым күтүлбөгөн байлык берди. Канча өлүмдөн куткарды. Геолог жумушу деле жеңил эмес.
Жашыраак кезимде анча тажрыйбам жок кезде бутум тайып бийик аскадан учкан мезгилдерим болгон. Аркан чынжырлар мени өлүмдөн сактап калып жатты. Тобо кылам. Анда дагы жаратканым өзү жардам берип жатты. Кар кишилерге жем болуп кеткенде эмне болот элем? Же үңкүрдүн ичинде камалып, тигилердей болуп ошол жактан чыга албай калганда эмне болот эле? Анысынан дагы тоо арасындагы укмуштуу жер титирөөдө жалгыз гана биздин вертолеттун аман калганын карабайсыңбы? Ошондо жаратканым колдо болсо, эбакта тигилердей болуп жер алдына көмүлүп кетмекмин. Ушунча байлыктын бардыгын жекече өзүмө гана буйрутуп таштаганын карабайсыңбы? Мен өзүм 5 маал намаз окубасам да, жаратканыма ушунчалык ишенем, сыйынам, таянам, корком, сүйөм. Бир нерсе болсо, жаратканыма кайрылып чын ниетимден, ыхласымдан суранам. Балким, ошол себептен мени колдоп жүргөндүр. Ар кандай күнөө жасоодон да корком. Ар дайым түз жүргөндү жакшы көрөм. Эч ким кеңеш бербесе да, өзүм ар кандай диний китептерди окуп, жаратканга жакындагым келет. Мен мектепти калада орус тилинде бүткөм. Ошентсе да өзүмдүн тилимде эң жакшы сүйлөйм. Элимди, жеримди, мекенимди, тилимди сүйөм. Бирөөлөргө жакшылык жасаганды гана каалайм. Канчалаган гана кыйынчылыкка кезиксем, жаратканыма тобо келтирип, ага гана таянам. Бул жалган дүйнө сыноо жашоо экенине да ишенем. Мен хадис китебин окуп жатып, бир сүйлөмү эсиме түшүп кетти. Ошону жүрөгүмө сактап калгам. Ал мындайча жазылган: жаратканым бирөөнө байлыкты ушунчалык берет. Ал эми бирөөлөргө эч нерсе бербей кыйнайт. Ушулардын бардыгы сыноо. Ушуларга туруштук бере алышар бекеми деп сынайт. Байлыкты көтөрө албай кутуруп кеткендер канча? Же болбосо кыйынчылыкта жашап жаткандар, жаратканга нааразы болуп шек келтиришкендер канча? Булардын бардыгы убактылуу нерсе да. Ушунча байлыктын бардыгын мен өзүм менен кошо тиги дүйнөгө алып кете албайм да. Бардыгы бул дүйнөдө калат. Эч нерсеси жок кичинекей чүпүрөккө, ак кепинге оронгон боюнча кетесиң. Ошондуктан мен ойлойм, бул да болсо жаратканымдын сыноосу, мага берген белеги. Балким, ал мени дагы сынап жаткандыр. Мынча байлыкты каяка жумшар экен, эмне кылар экен деп. Мынча байлыкты эмне кылсам, каяка жумшасам, кимге жардам берсем, кимге айтсам? Албетте, алтын жүргөн жер сөзсүз түрдө кандуу өлүмдү коштоп жүрөт. Буга тигил тоодогу ар кайсы өлкөнүн жоокерлери бири-бири менен атышып, өлтүрүп, заматта кызыл кыргын болуп кеткени эле далил болуп турбайбы? Болбосо алтын бардыгына жетмек. Азыр мен бир аз эле туура эмес кадам таштасам, өз башыма ар кандай баленин бардыгын үйүп аларымды жүрөгүм менен сезип, билип, туюп турдум. Ушулардын бардыгын ойлоп, бассам турсам да өзүм менен өзүм сүйлөшүп, жүрөгүм менен кеңешип, эмне кыларымды билбей, бир чечимге келе албай, көпкө кыйналып жүрдүм. Ушунун кесепетинен арыктап, жүдөп, өзүмдөн өзүм эле көпчүлүктөн оолак болуп, дегеле мурда болуп көрбөгөндөй кызыктуудай жашоо болуп атты. Албетте, мындай күтүлбөгөндүк, эбегейсиз зор байлык ар бир эле адамдын башына келе бербейт эмеспи? Булар менен эмне иштеримди, эмне айлагыларымды билбей, узак убакытка чейин кыйналып, чайналып, азап чегип бүттүм. Алар болгондо жашоом бир нукта эле жүрүп, өзүм да тынч, жүрөгүм да тынч, нервим да тынч, дегеле бардыгы тынч өз оокатымды кылып жүрбөйт белем. Мага ашка жүк, башка жүк болдуго. Булар жөнүндө ким менен сүйлөшөрүмдү, ким менен акылдашарымды да билбей жаттым. Акыры ойлонуп отуруп, мындай чечимге келдим. Кекиртегиме тыгылган сөөктөй болуп, бул алтын маселеси мага күн-түн уйку бербей, ушунчалык кыйнап бүттү. Аны каяка жашырарымды, кимге береримди, ким менен акылдашарымды билбей, ошонун азабынан ичкеним эрим, жегеним желим болуп, өзүмчө эле азаптанып, арыктап бүттүм. Мени көргөндөр эмне мынча арыктап кеттиң деп таң калышат. Кандай болгон күндө дагы мойнумдагы оор жүктү алып ыргытышым керек болчу. Акыры жүрөгүм менен кеңешип, ушундай бүтүм чыгардым. Алиги чоңдугу бир кочуш болгон топтой томолок жылмакай алтынды өзүмө, кийинки муундарыма сактап койдум. Аны эч ким таба албай турган жерге, үйдүн ичине жер түбүнө терең кылып казып, кутучага салып, үстүнөн чүпүрөк ороп көмдүм дагы, үйдүн полун кайра мурунку калыбына келтирип койдум. Ал эми калган алтындардын бардыгын чып-чыргасын коротпой өкмөткө өткөрүп бердим. Биз бардыгыбыз бул дүйнөгө жылаңач келебиз, кайра жылаңач кетебиз. Миллиондогон, миллиарддаган акчаларың, эбегейсиз зор байлыгың болсо дагы өзүң менен кошо тиги дүйнөгө алып кете албайт экенсиң. Болгону 2 метрдей ак чүпүрөккө орносуң да кетесиң. Өзүң менен кошо көргө алып кетпегенден кийин мынча байлыктын кимге кереги бар? Көзүң өткөн соң бирөөлөрдүн талантысында калат. Андан көрө мамлекетибиздин казынасына салымымды кошкум келди.
аларга бул алтындарга кандайча ээ болгонумду болгондой түшүндүрүп айтып бердим. Кудайга шүгүр, ошол үчүн өкмөт тарабынан берилген сыйлык акча эле өмүрүмө жетиштүү болду. Кала четиндеги тоо тараптан 3 кабаттуу үй сатып алдым. Карлар үйүнө, жетим жесирлерге, ата-энесиз өсүп жаткан балдар үйүнө чоң суммадагы каражат бөлүп бердим. Айыл четиндеги жаңы конуштарынын бирине заң каратып туруп, мечит салып бердим. Мен өзүм 40-тан өтүп калсам дагы, али иш артынан чуркап жүрүп, күйөөгө да тийген жокмун. Кудайым берип жатат, ушуга тободош керек. Нике кайып болуп, балким күйөөгө да чыгып кетермин. Өзүм баланы ушунчалык жакшы көргөндүктөн 2-3 жерге менчик балдар бакчасын ачтым. Биз сыймыктанып жүргөн ысык көлүбүздүн түштүк тарабынан көл жээгинен жер сатып алып, санатория салдырдым. Жылдай жай мезгилинде бир маал жетим балдар менен кары картаң үйүндөгүлөрдү майыптарды көлгө алып барып, бекере салдырып турам. Ошондой эле операцияга муктаж болуп, акчалары жок болуп кыйналып жаткандарга биринчи кезекте акча каражаттары менен жардам берем. Бир жолу өкмөт кызматкерлери мени атайын чакыртып алып, алтынды кайсыл жерден алганыңды көрсөтүп берчи деп, 2-3 вертолет менен алиге укмуштуудай жер титирөө болгон жерге алып барышты. Ой тобо, алиге адамчык алгыс бийик тоолор, улам урап, чөгүп олтуруп, мындайча айтканда жер менен жексен болуптур. Жер, тоолор бүт башкача болуп өзгөрүлүп кетиптир. Ошол алтын толгон үңкүр кайсыл жерде экенин таптакыр таба албай койдук. Дээрлик 1 айдай алтын издегич аппараттар менен да издеп отуруп, таба албай койдук. Жер түбүнө өзү менен кошо соруп кетсе керек. Алиги аппак болгон зор кар кишилерди, ал жактагы биз билбеген ак жүндүү ар кандай жаныбарларды, алтын талашып өз ара кызыл кыргын түшүп кырылган жоокерлерди бир сыйра эстеп, ичимден ыймандары саламат болсун деп койдум. Бардыгын жер өзү соруп кетти. Бардыгы өттү кетти. Ошолордун бардыгын бирөөлөргө ооз-эки баяндап берсең, жомок айтып берип жаткандай көрүшүп, мыйыктарынан жылмайып гана коюшат. Оюмдан чыгарып айткандай көрүшөт. Ошондуктан мен дагы баштан өткөргөн окуяларды күндөлүк кылып жазып чыктым. Айтмакчы, күндөлүк демекчи, алиги белгисиз адамдын күндөлүгүнүн үстүнөн чуркап, бир топ жыл убара болдум. Чет өлкөлөргө барып, авария болгон француз самолетун архивдерден аңтарып каратып, изилдетип көрдүм. Ал киши өзү каякта төрөлгөн, каякта жашаган, бир туугандары барбы билейин дегем. Бирок менин аракетимден эч майнап чыккан жок. Ошол күндөлүктү жазган белгисиз адамдын ким экени ошол боюнча билинбей, аныкталбай, такталбай калды. Ал күндөлүк азыркыга чейин менде сакталып жүрөт. Менин ушундай бакубат жашоомо түрткү болгон ошол күндөлүк болбодубу? Эгер ал болбогондо алтындар тууралуу, үңкүр тууралуу эч нерсе билмек эмеспиз. Алтын дубалдуу үңкүрдү ошол күндөлүк аркылуу издеп барып таппадыкпы? Ошол үңкүр бар жерди азыркыга чейин эле биздин өкмөттүн адамдары чалгындап издеп жүрүшөт. Бирок эч кандай майнап чыгара албай келишүүдө. Ошентсе да үмүттөрү үзүлбөй, бир нерсе табылып калабы деп иш аракеттерин тынбай улантышууда. Ким билет, балким табылып калар. Дегенкиси эле биздин тоолуу өлкөбүздүн жер алдынын бардыгы эле байлык эмеспи? Канчалаган гана түрдүү генч байлыктар, ошол байлыктын кичинекей үлүшүн болсо да мага ыйгарып койгон Кудайыма 1000 мертебе тобо шүгүрлөрдү чарчабастан айта берем. Керек болсо өмүрүм өткөнчө айта берем. Мына туугандарым, белгисиз адамдын күндөлүгү кар кишилер тууралуу баянымдын соңуна да келип калдым. Мунун баары ойдон чыгарылган жок. Бардыгын өз көзүм менен көрүп, көптөгөн азап тозокту башымдан өткөрдүм. Нечен жолу шум ажал менен кармаштым, аман калдым. Убакыт учкан куштай зымырап өткөн сайын, кийинки муунга бул окуялар тууралуу алыстап отуруп унутулуп, балким эстелбей да калат болуш керек. Ошол адам баласы басып бара албаган, буту жете албаган ак кар, көк муздуу тээ бийик тоо арасында ошондой бир өзүнчө жашоо болгон, дүйнө болгон. Эми алар жок, изилденбей да, аныкталбай да калды. Болгону бул өзүнчө ойдон чыгарылган жомок болуп айтылып калат. Мен сезип билип эле турам. Мен болгону күндөлүгүмө ал жактагы белгисиз жаныбардын түспөл, кебетек эшпирлерин көзүмө элестетип жазууга аракет кылдым. Балким биз көрүп билбеген андан да көп жаныбарлар болгон чыгар. Эгерде ал жакта жер титирөө болбогондо, дүйнөнү дүңгүрөткөн ачылыштар болмок. Кыскасы ушундай туугандар. Менин бул баяным силер үчүн балким кызыктуу болор, балким жомоктогудай болор. Мейли, ким кандай түшүнсө, өздөрүнчө ошондой кабылдай беришсин. Чыгарманын аягы.